Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен мен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, сиздер Байбилим медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен англис тилинин 13-чү видео сабагын баштайбыз. Урматтуу достор, видео сабакты баштоодон мурда сиздерге англис тилинин китебин тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Эгерде сиздер бул китепти алсаңыздар, дагы англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнөсүздөр. Эскертип айтып кете турган нерсе, биз англис тилинин видео сабактарын ушул китептин негизинде тартып жатабыз. Бул китепти алсаңыздар, сиздерге сонун үйрөтөт, көптөгөн көнүгүүлөр, сөздүктөр жана ошондой эле эрежелер бар. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Анда эмесе урматтуу достор, бүгүн мен сиздер менен 13-чү видео сабагыбызды баштоодон мурда сиздерге темасын тааныштыра кетейин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы анык атооштуктар. Анык атооштук дегени бул англис тилинде participle one деп коет. Анык атооштук. Анык атооштук деген бул кыргыз тилинде уучу мүчөсү. Мисал үчүн иштөө, иштөөчү, жумуш, жумушчу дегенде, мисал үчүн жумушчу, аткаруу, аткаруучу, жасоо, жасоочу. Ошол жасоочу деген сөздөрдү кантип, ошол жасоочу деген атооштуктарды кыргыз тилиндеги жасоочу, аткаруучу, айтуучу, билүүчү деген уучу деген мүчөнү англис тилинде кантип айтабыз. Мына ошол жөнүндө тема болуп жатат, урматтуу достор. Эң биринчи бул мүчөнү англис тилинде ing мүчөсү туюнтат. ing мүчөсү бул кыргыз тилиндеги уучу деген мүчөнү берет. Буну аябай жеңил жасоо. Мисал үчүн to read дей турган болсок, to read дей турган болсок, бул уңгу болот. Өзү окуу дегенди түшүндүрөт. Этиштин анык эмес формасы. To read дей турган болсок окуу, ал эми окуучу дей турган болсок reading болот да. Reading ing кошобуз. Read деген сөздүн аягына ing кошобуз. Муну мен кызыл менен белгилеп койгом. Жакшылап маани бериңиздер. Reading болот да. Reading окуучу болот. Эми бир китеп окуучу болот да. To look дей турган болсок кароо, ал эми кароочу дей турган болсок look деген сөздүн аягына ing мүчөсүн кошобуз. Looking болот да. ing кошобуз. Ошондо кароо, кароочу болот. ing кошулса кароочу болот. To take дей турган болсок алуу, ал эми алуучу дей турган болсок taking болот. Taking алуучу. Take алуу, taking дей турган болсок алуучу болот. To see дей турган болсок көрүү, ал эми көрүүчү дей турган болсок seeing болот да, көрүүчү. To be дей турган болсок болуу, ал эми болуучу десең болуучу дей турган болсок being болот да, being. Болуучу болот. Мындай жазылат. Экранга жакшылап маани бериңиздер. Андан кийин to sit дей турган болсок отуруу, ал эми отуруучу дей турган болсок sitting болот да, sitting болот, отуруучу. To do дей турган болсок to do деген аткаруу, ал эми аткаруучу дей турган болсок doing боло турган болсо аткаруучу болот. Doing болсо эмне болот экен? Аткаруучу болот. Андан кийин мисал үчүн to send дей турган болсок жөнөтүү, ал эми жөнөтүүчү деп айта турган болсок кантип айтабыз? Сиз деле айтсаңыз болот. Жөнөтүүчү. To send болсо жөнөтүү, эми жөнөтүүчү десек, демек ing-ни коебуз аягына. Sending болот да. Sending жөнөтүүчү. To come дей турган болсок келүү, coming дей турган болсок келүүчү болот да. Coming дей турган болсок келүүчү болот. Андан кийин give десек берүү, give десек берүү, берүүчү дей турган болсок giving болот. Giving берүүчү. Ачуу дей турган болсок to open болот. To open ачуу. Ал эми ошол ачуучу дей турган болсок ing кошобуз да. Opening болот да. Opening ing, open деген сөздүн аягына ing кошобуз. Opening ачуучу болот. Ачуучу. To close дей турган болсок, мисал үчүн жабуу, ал эми жабуучу дей турган болсок
Closing болады да. Closing жабуучу болады. Closing жабуучу. Бұл жерде мани бере тұрған нерсе close дегенде, to close дегенде и тамғасы тұрбайбы? И тамғасы англис тілінде и деп аталады. И тамғасы бұл жерде түшіп қалады. Closing болып ing қойлады. S тамғасынан кейін дару эле ing жазылады да. Closing болып қалады. Closing жабуучу болады. Андан кейін мисал үшін табу дей тұрған болсақ, урматтуу достор, to find болады. To find болады табу. Ал эми биз табуучу десек қандай айтабыз? Комментарийге сөзсүз калтырыңыздар. Табуучу дей турган болсок кандай айтабыз? Комментарийге сөзсүз белгилеп калтырыңыз. Андан кейін to put дей турган болсок, put дей турган болсок коюу, ал эми коюучу деген кандай болот? Коюучу деген англис тилинде кандай болот? Сөзсүз муну да белгилеп жазып калтырасыз. Андан кейін to make дей турган болсок, make десек жасоо, ал эми жасоочу дей турган болсок making, making дей турган болсок жасоочу. To clean десек тазалоо, ал эми тазалоочу дей турган болсок clean деген сөздүн аягына ing кошобуз. Cleaning болот, cleaning болот. Мына ошентип англис тилинде анык атооштуктарды мына ушундай жеңил эле жол менен жасайбыз. Демек ing койла турган болсо эмне болот экен? Бул кыргыз тилиндеги уучу деген мүчөнү туюндурат. Урматтуу достор, аябай жеңил. Сөзсүз бул сабакты түшүнбөй турган болсоңуздар дагы бир жолу көрүңүздөр. Дагы бир жолу кайталап айтам. Мисал үчүн to look дей турган болсок, to look десек кароо, ал эми кароочу деген болсок не коет экенбиз? ing коебуз. Looking кароочу болот да. Өзүнүн бөлөк жалгыз алып карай турган болсок, looking десек кароочу болот, урматтуу достор. Мына ушинтип урматтуу достор, биздин бүгүнкү темабыз аягына чыкты. 13-чү сабагыбыз ушуну менен аяктайт. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов сиздерди дайыма жакшы көрөт жана сыйлайт. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. See you soon. Goodbye. Thank you very much.